Шейх Чубагажы Жалилов атындагы китепкана 2020 жылдын 28 октябрь күнү Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мавлид күнүндө ачылган. Бул ачкан киши Зафар Мырбабаевич деп коет. Бул Чубагажы менен жакшы саналаш дос катары жүргөн адам экен. Ошол кишинин көзү тирүү кезинде ушундай китепкана ачсак, сиз келип сабактарды өтүп турсаңыз деп ушундай бир сөздөр болгон экен. Андан кийин эле ал киши аламдан өтүп кеткенден кийин баягы айтылган сөз аткарууга туура келип ушул китепкананы ачыптыр. Китепканабызда бүгүнкү күндө 2000ге жетпеген китеп бар. Бардык тармактар боюнча башка китепканалар сыяктуу эле эки система менен иш алып барышат. Алфавиттик жана илимдин тармагы боюнча 100% обслуживание болбосо дагы бар китептерди мүмкүнчүлүгүнө жараша берип жатабыз. Окурмандардын көпчүлүк санын мына ушу жаш өспүрүмдөр түзүп атат. Бүгүнкү күндө коомду, жалпы эле элди руханий байлыгын байытууда китепкананын ролу абдан чоң да. Ошон үчүн интернеттин эң бийик туу чокусунда жашап атабыз. Техниканын өнүгүп аткан жагы. Мына ошон үчүн жаштардын оюн, көңүлүн ушу башка жакка бурбастан китепке үндөө максатында жакшы иш-чараларды уюштуруп атабыз. Китеп жөнүндө ушул Чубагажы өзү китепке болгон мамиле, китепти кандай пайдалануу, китепти кантип сатып алыш керек, үй бүлөдө китепкананы кандай жалпылап окуш керек, ушул туурасында 7 методикасын иштеп кеткен экен. Мына ошол боюнча биз ай сайын окурмандар арасында китепти пайдалануу боюнча иш-чараларды уюштуруп атабыз. 2-3 күн мурун окурмандар менен өттүк ушундай иш-чараны. Ушу менен токтоп калбастан дагы бир алдыда көп иш-чараларды пландын негизинде өткөргөнү жатабыз. Бул жерде канча 2000ге жакын китеп бар дедиңиз да? Андан сырткары адабият жаатында, кыргыз тилиндеби же кандай дагы өзгөчө китептер барбы? Бул жерде 2000ге жакын түрү. Ошондой. Тактап айтканда 1800 китеп бар бүгүнкү күндө. Бул китептерди эл топтогон китептер да, муну бир жерден сатып алган жокпуз. Мисалга Адип башатынан бир топ китептерди алып келишти. Үйлөрүндө турган китептер боюнча алып келип атышат. Элдер түзүп атат бул китеп фондунучу. Бирок азыр Запар Мирбабаевич айтып атат, ушул өспүрүмдөргө ылайыкташкан китептерди сүйлөшүп атам, буюрса жакында келип калат деп атат. Анан бул жерге келгендердин айрымдары жалпы же болбосо ушул кардарлар же болбосо клиенттер, бул жерде сатып алып кетиште дагы мүмкүнчүлүктөр барбы? Ошолор сатып алып кетсе же болбосо атайын убактылуу окуп турат, бир нерсесин коюп китеп туура айтасыз. Китептерди тейлөөдө бул жерде бардыгы акысыз. Анан жанагындай паспорт алып калып анан үйгө китеп бербейбиз. Үйүнө деле документи жок эле өздөрүнүн келген маалыматын жазып алып эле анан ошол аркылуу берип атабыз. Бирок ар бир адамдын ыйманына жараша болот. Китептерди алып кеткендер кайра өз убагында тапшырып атышат. Канчадан бери иштеп баштады бул? Ошол 28 октябрь күнү ачылган, ошол күндөн бери иштеп атат. Биз китепкананын системага салып атабыз азырынча. Китептердин ар бирине печать басып, номеризация коюп дегендей. Анан барып кийин ушул электрондоштурганга дагы бир пландар бар да. Буюрса. Бул жерден ушул жаш ушул балдарды да көрүп атабыз да, жеткинчектерди. Анан ошолордун ата-энеси дагы бул жерге окусун деп алып келип силерге атайын тапшырып кетишеби? Көзөмөлдө болот да, булар да окутуп отурасыздар да. Ошондой эле ата-энелер келип кетет, балдарын ээрчитип, анан балдары дагы ата-энелерин жумшайт. Мага да китеп алып келсең деп ошол боюнча жазып берип атабыз.